Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз 5-класстар менен табияттануу сабагын өтөбүз. Анда эмесе балдар, китеп дептериңерди алып, сабакка даяр олтургула. Сабактын темасы химиялык кубулуштар. Китебиңердин 88-бетин ачкыла. Химиялык кубулуштар боюнча эмнелерди билишибиз керек? Күйүүнү жана абаны, дат басууну, дем алууну үйрөнөт экенбиз. Деги эле балдар, химиялык кубулуш деген эмне? Химиялык кубулуш деп бир заттын экинчисине айлануусу химиялык кубулуш же химиялык реакция деп аталат. Башкача айтканда, бир заттан жаңы зат пайда болсо, демек химиялык кубулуш дейт экенбиз. Күйүү деген эмне? Күйүү заттын көмүртеги менен кычкылтегинин кошулушу жөнүндөгү кубулуш. Күйүү учурунда жарык, жылуулук, ошондой эле көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат. Балдар, китебиңердин 57, 58, 59, 60 сүрөттөрүн окуп, үйрөнүп чыгасыңар. Бул силерге үйгө тапшырма болсун. Жалындын сырткы катмарынын температурасы жогору, себеби ал жерде кычкылтек көп. Төмөнкү сүрөткө көңүл бургула балдар. Бул сүрөттө отундун күйүшү. Муну биз химиялык кубулушка мисал кылып алсак болот. Отундун баштапкы абалы жыгач болду, күйгөндөн кийин көмүргө жана газга айланды. Демек, жаңы зат пайда болду. Дат басуу. Дат басуу металл менен абадагы кычкылтектин кошулуусу жөнүндөгү химиялык кубулуш. Төмөнкү сүрөткө көңүл бургула балдар. Темирдин дат басышы мисал боло алат. Бардык жандуу организмдер дем алууда көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Демек, биз балдар кычкылтек менен дем алып, көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарабыз. Эми балдар, жыйынтыктайлы. Күйүү, дат басуу, дем алуу бардыгы химиялык кубулуштар. Үйгө тапшырма балдар. Китебиңердин 91-беттеги суроолоруна жооп жазып келесиңер. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Баарыңарга ийгилик.